Assalamu alaikum Oshqo'rning көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы күйөрмандары, саяпкерлер, чабандес балбандар. Биз бүгүн айтылуу Араван жергесинен чалышыбызды улантабыз. Тактап айтканда Гүлбар айылында турабыз. Гүлбардан Жыргалдан өзүңүздөр көрүп турган аттын бычымдуусу, бир мощный ат сатууга чыгат экен. Биз менен бирге болуңуздар. Мына аттын узундуктарын байкаңыздар. Жыргал маалыматты берсе, сиздер лайк басып коюңуздар. Жыргал, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ден сол жакшыбы Жыргал, иштер жакшыбы? Аллага шүгүр ака. Аттың Кудай кааласа керсейгени чыгат экен бул чыгарылышта да. Канча жаштагы ат чыгарабыз Жыргал? Бунун жашы 3 асы ака. 3 асы, 6 жашар. Жашы 3 асы, 6 жашар. Узундук узун экен, мына баш кабактары келишкен ат го. Туяктары таза. Туяктары таптаза. Пайпактар тагысын, ат чыгарылышка даяр. Даяр, Кудай кааласа, жоошуктун белгиси ака. Мындай бастырып койчу эми. Аркаларында мында көрсөтүп коелу. Чалышыбыздын башында силерге жакшы көрсөтүп коелу. Мына мүчөлөрүн алдынан, артынан, коңшу мамлекеттерден көрүп жаткандар жакшы көрүңүздөр. Сиздер кайсы жерден көрүп жатасыздар? Сиздер комментарий жазып коюңуздар туугандар. Басыгында мына байкаңыздар аттын жакшысын издегендер байланыша бересиздер. Жыргал, эми бул теги каердин аты, теги түбү? Түбү ака, мага Жаллабаттан келди. Жаллабаттан келдиби? Жаллабаттын жылкысы да келди ака. Суагай узун жылкы экен өзү, көрүп турасыздар. Бою канча чыгып болот? Боюну эси 60 деп берген ака. 60 деп келген. 55 менен 60-тын ортосу да. 55 менен 60-тын аралыгы. 8 Өзүнү бирок алып жүрүштөрү жакшы экен. Зор нерсе ака. Ошондо нак кыргыз жылкыбы? Ооба, өзүбүздүн кыргыз жылкы. Кыргыз жылкы. Мына көрүңүздөр туугандар. Ат эми үйүрү, улагы кандай болду өзүң айтып өтчү көрүүчүлөргө? Мен дагы алдым ачыгычы. Үйүрү, улагы зор деп келди мага дагы. Сага үйүрү, улагы зор деп келди. Улагы зор деп келди. Тени башына жооп бересиң буйруса. Тени башына, жебисине жооп беребиз, Кудай кааласа. Кабактар өтө күчтүү экен эми. Иши өтө күчтүү экен ака. Канча болуп калды келгенине? Мага келгениге аз эле болду ака. Аз эле болдубу? Аз эле болду мага келгениге. Мына мүчөнү байкаңыздар. Теп тиштебейт, а? Жок, андай адаты жок ака, жок. Азыр эми улагы текшериле элек болсо керек улагы. Мен чабып көрбөдүм ачыгычы. Эси өтө күчтүү улагы деп берди мага. Мактоо менен келди. Мактоо менен келди ака. Талаш менен алдым бул атты. Талаш менен келдиби? Кличка койгонсуңбу атка? Кличка коюп койдум ака. Император деп коюп койдум. Император деп койдуң. Мындай тегиретип тартып коелу. Мынакей. Аттын эми эмнелерин көрсөтөбүз көрүүчүлөргө Жыргал. Чабып көргөзүп коебуз ака. Işte чабап көрсөтөбүз, а? Мына көрүңүздөр туугандар, атты байкап турсаңыздар керек императорду. Мына баш чозгондорун көрүп турасыздар. Галага дагын ака. Ушундайбы? Барат экен. Машаллах деп коюңуздар туугандар. Мына көрүңүз, мына ат чабап кетти эми. Кайтарып узатып кой берди го. Атка камчынын кереги жок окшойт. Камчынын кереги жок, ака. Баягы жылоолор өтө күчтүү экен. Тизги менен барат экен галага. Тизгинди какканыңда ат өзгөрөт экен бирок, а? Ооба. Өтө зор ат ака. Өзүнүн алып жүрүштөрү да мощный го. Тизги менен галага да тизги менен барат да. Болду эми. Мына Hiç bir kamçı iştegen жоқ, өзүңүздөр да көрүп турасыздар. Камчысыз кеткен императорду байкаңыздар, эми сиздер менен баасына токтолобуз. Оз дагы элпек экен, а? Оз өтө элпек ака. Оз элпек. Токтот эми көп кыйнап атты. Баасы канча императордун? Бунун баасыны мен дагы талаш менен жакшы акчага алдым расында ака. 260 миң сомго коём. 260 миң сом. 260 миң сом. Сүйлөшүүлөр болот буйруса. Колду кармап, ат жакса көз менен көрүп сурай берет. Доставкалар болот. Доставкаларды уюштурабыз. Номерлерди айтып өтсөң. Номер +996 +996 220 менен 78 87 92 номери менен байланышасыздар. WhatsApp номериң экранга жазып калтырдык. Анда Жыргал соодаңы берсин, биз чыгарылышты жыйынтыктадык туугандар. Императорду колдон чыгарбаңыздар.